Atom'nin toneri бар эле. Баягы ушундай үчөө бар экен го, үчөө болот экен. Баягы уход сакожой бетке неметет экен да. Балдардын эмеси экен. Мага белекке берген болчу. Ушуну белекке берген болчу да, анан сурогун карасам, мына жериндеги сурогун карасам, бул 2023-жылы эле августта бүтөт экен да сурогучу. Анан кийин мен буну мына жеринде баягы нымдандыра турган тешик мына жеринде да бар да. Ал баягы менин бетим ылдый жагы неме да. Майлуу да, анан тешикчелери бар болгон үчүн ошону жакшы жардам берет экен эле могу же ортосундагы. Эми буну болсом суроо өтүп кетти. Мен ыргытпастан мындай ичиндегини алып, мына экөөнү аралаштырып, тонер экен да. Бул тонер менимче мындай самын бир нерселерге иштетип жиберсе, пол жууганы же болбосо терезелерди жууп бергенге болсо керек деп атам да. Мен ушинтип суроо өтүп кеткендерди ушинтип колдонсо болсо керек. Мен азыр жуудум болчу. Терезени жуудаган болчумун, айнекти. Жакшы арчыды да. Мындай кылып туруп терезени арчып койдум эле, аябай жалтырап тактары кетип калды. Эми мен буну ошол терезе арчый турган, терезе жууганга колдоноюн деп атам. Өзүм бетиме колдонбойм. Эми бетке колдонсо эми аллергия кылышы мүмкүн же болбосо кызартып жибериши мүмкүн. Бирок териге колдонбойм да, буну буюмдарга колдоном. Мен интернеттен окусам, бактериялар көбөйөт. Суроого өтүп кеткенден кийин бактериялар көбөйөт деди да. Бул суроого өтүп дагы 3 жыл өтүп кеткен. Ошон үчүн ушундай көп колдонуп көрсөмбү деп атам. Жууса сонун болот экен.